Шайлоого аттанып жаткан партиялар катарына кандай талапкерлерди кошуп алды деген суроо коомчулуктун бүйүрүн кызытып турган кез. Арасында баарын сатып алып койсо болот деп менменсиген олигархтары, буга чейин чечүүчү кызматтарда иштеп өзүн көрсөтө албаган аткаминерлери, эл алдында ооздон жаңылып лакапка айланган депутаттары жана буга чейин кылмыш иштерине аралашып соттуулугу жоюла электери да бар. Депутаттыкка талапкер катары аттанган 1957 талапкердин ичинен 223-үнүн соттуулугу алынган. Ал эми 55-и учурда сот чечимин күтүп жаткандар. Анын ичинен 50 талапкер боюнча сот чечими жоктугун жогорку сот тастыктаган. По информации Верховного суда, Жогорку соттун маалыматы боюнча 50 талапкердин ичинен 5 талапкер жоруктар боюнча кодекске ылайык соттуулукка жатпайт. Ошондой эле 26 талапкер акталган же сот иштери токтотулган. Андан тышкары 19 талапкер боюнча иштер соттун кароосунда. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо жараяны учурунда бул 19 талапкер боюнча чечим чыгып соттолсо, анда талапкерлердин тизмесинен чыгарып коюуга укугу бар. Конституцияга ылайык депутаттар соттолбогон болууга тийиш. Если в отношении этих... Алсак, бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкерлиги коюлуп жаткан Курсан Асановго карата 3 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин 2 кызматкерин өзүнө мыйзамсыз жол менен жансакчы кылып дайындап алган үчүн мамлекетке 793 миң сом зыян келтирген деп айыпталууда. Ошондой эле мурдагы вице-премьер-министрди өтө оор кылмыштарды жасоого катыштыгы бар деген жалган маалымат таратканы боюнча кине коюлган. Ал эми 2019-жылдагы Кой Таш окуясы боюнча маанилүү далилдерди жашырып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына өткөрүп берген деген негизде айып тагылган. Асанов өзү 2019-жылдын 27 августунан бери үй камагында жана коюлган айыптардын бардыгы негизсиз деп четке кагып келет. Бүтүн Кыргызстандын списогунда Курсан Асанов боюнча социал-демократтар списогунда нече бир адамдардын ишине азыр иштер козголуп, судебный процесстер болуп атат. Бирок ал адамдардын в отношении них азыркы учурда деген соттун приговору жок. Ал соттун приговору жоктугу күчүнө дагы кирген жок. Ошол себептен алар деген шайлоо мыйзамы негизинде кандидаттар катары катталган. Ал эми Республика партиясынан депутаттыкка талапкер болуп бараткан мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан суракка чакырылган. Мурдагы аткаминер коррупция жана фармацевтикалык компаниянын кызыкчылыгын коргогон деп козголгон кылмыш иши боюнча көрсөтмө да берип чыккан. Андан тышкары дүйнөлүк пандемияга байланышкан кырдаалдын алдын албай, вирустун жайылышына жол берген аткаминерлерге карата катуу чара көрүп, жоопкерчиликке тартуу керектиги айтылып келет. Бул иштерге жооптуу чечүүчү кызматтарды ээлеп тургандардын катарында мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана Республика партиясы менен депутаттыкка аттанган Алтынай Өмүрбекова да бар. Миңдеген адамдарга илдет жугуп, айрымдары өлүмгө дуушар болушту. Эгер ар бири өз жоопкерчилигин сезгенде мынчалык жоготуу болмок эмес деген пикирлер арбын. Азыркы списокторго келип катталып, анан шайлоо өтүп, шайлоонун негизинде алар деген депутат болуп калган учурда, анан кийин ошол иштердин баары бүтүп, соттон өтүп, соттун чечими чыккан күнү 65-бирине боюнча досрочное прекращение полномочий деп коет. Эгерде ошол депутат болуп турган адамдын үстүнөн деген приговор суда чыккан болсо, ал деген депутаттык мандаты досрочно тапшырып, депутат ыйгарым укуктары досрочно токтолот да. Талапкерлердин соттуулугу тууралуу коомчулукка белгилүү болгондон тартып, бизди кылмышкерлер башкарабы деген нааразылыктар айтыла баштаган. Эгер мындай адамдар депутат болуп же өкмөттөгү чечүүчү орундарга барса, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Фемида өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү жолу менен соттуулугун алдырып салышы ыктымал деген кооптонуулар айтылып келет. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.